Телеграмдан кыздарга барабыз деп телеграмдан бир номерди алып звонок кылат. Кузьминкиге келгиле кыздар бар дейт. Бу байке бу Россиянар бүт үй бүлөнү бузуп бүттү. Бир жакшы үй бүлөнү да, жаман үй бүлөнү бүт Россиянар болбогон нерсе экен, бузуп бүттү. Мына азыр байкемдин семьясы бузулган атат. Менин да семьям бузулган атат. Азыр жеңемдин сырын ачып салсам, байкемники бузулат, жеңем менин сырын ачып салсам, меники бузулат. Эмне болгон бул? Кандай кылышым керек? Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Biz sunuştayız. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз. Саламатсыздарбы, Тучунбек YouTube катталуучулары. Бүгүн бет кабартында берүүбүзгө мекендешибиз кайрылган. Москвада жеңемди союкканадан көрдүм. Эми агама кантип айтам дейт, толук маалыматты өзүнөн алайлы. Саламатсызбы? Бүгүн бет кабартында берүүгө өз каалооңуз менен келдиңиз. Берилген суроого так жана туура жооп бергенге даярсызбы? Так жана туура жооп бергенге аракет кылам. Өз каалоом менен келдим. Мен жаңы эле үйлөнгөн кезим, бир үйлөнүп, жаңы келинчегим менен жашап, сүйүп, күйүшүп алганбыз. 3 айча жашадык. Менин бир тууган байкем бар. Ал байкем дагы үйлөнгөнүнө менден бир топ эле улуу. 10 жылча болгон, 4 баласы бар, үй бүлөсү. Жакшы жашайт да, бирок Россия жергесинде иштечү. Ал жерден жакшы табышып, жакшы үйгө салышчы, үй, машинасы тапкан тутканы жакшы эле. Анан бизге да жардам берип турчу, мен дагы инийим деп эркелетип, акча салып жардам берип турчу да. Анан жаңы үйлөнгөндөн кийин акча керек болуп, семьяны багыш керек болот экен да. Анан алар менен сүйлөшүп, алар менин жаныма кел деп чакырышат. Мен да алардын тапкан тутканына, эмесине, акча каражаттарына кызыгып бара калам. Жанына ушул жерден иш таап беребиз, иштейсиң деп. Барып, мурда деле барчумун, жакшы иштей албай келчүмүн да, тапкан жакшы бир аз иштейтин стройкаларда жакшы жолум болбой келчүмүн. Мунусунда барып, баштарында чогуу жашап жүрдүк бир жерге, поварлукка ишке кирсең жакшы табасың деп поварлукка киргизип койгон. Жеңем жакшы тапчу да, мындай үйгө көп акчаларды алып келип элем, аябай дегенде мындай өтө күчтүү тапчу. Байкем менен стройкада иштеп, мындай эл катары эле айлык алчу. Анан кызыгып, жеңе сиз каерде иштейсиз дечүмүн, ноч кечинде кетчү да, жакшы жасанып алып кийинип, кайра жакшы келчү. Анан поварда иштейм, ночто деп койчу, деп жакшы деп кызыгып койчу. Анан мен өзүмчө квартирага чыгып кеттим. Байкем көп өтпөй эле депорт болуп кетип калды Кыргызстанга. Кетип калгандан барып жеңемден кабар алып койчумун, кандай жакшысызбы деп учурашып келди. Анан иштеп жүрүп, айылдаш досум менен чогуу иштеп калдык бир жерде. Анан айлык алабыз. Айлык алып биз да курттай кеттик, пиво иче калалы деп, майрамдай калалы деп. Ичтик, ичип кызып алгандан кийин билесиз да, жана эркек кишиничи. Телеграмдан кыздарга барабыз деп, телеграмдан бир номерди алып звонок кылат. Кузьминкиге келгиле кыздар бар дейт. Барып, кирип бара калсак эле, жанагы жерде, жанагы поварда иштейм, ночто иштейм деген жеңем отурат. Жеңем көрүп мен шок болом, ал мени көрүп ал шок болот. Тилим айланбайт. Жеңе сиз повар эмне ушул иш эмне бул жол беле деп эмне кылганыңыз бул? Кайсыл жерде поварда иштейсизби десем. Жок, мен кечирип кой, мен ушундай жашоо табыш керек, байкең билбейт, айтпай эле кой деп айтты. Анан кантип мен өз байкем кантип айтпай коём десем, бизди ажыраштырып бересиң, биздин балабыз бар го, жамандык тилебе, айтпай эле өзүм айтып макул түшүндүрөйүн, ажырашып кетебиз макул, кааласаң дегенден анан айтыңыз деп мен да жаман болдум, бирок кайра мага сайылып кетти. Сиз жаңы эле үйлөнбөдүңүзбү, эмне кылып жүрөсүз? Бул жерде саунага айтам мен сизге, келин балага деп. Анан мен келинчегимден корктум. Эми байкем айтайын десем, байкемди аяйм, анын 4 баласы бар.
4 баласы менен. Байкем болбосо жеңеми аябай жакшы көрөт, сыйлап эме кылып турат. Анан бир күнү ажырашам деген экен, байкем болбой койду. Мен айта албайм, күндүгө жеңемди көрүп, байкемди көрүп ичимен муздак суу аккандай эле айта албайм. Айтайын десем, менин семьям бузулуп кетет. Мен келинчегиммен ал билсе кандай болот, мен барып туруп эмне ал жерде жүрөсүң деп. Байкемдин семьясы бузулуп кетсе, менин семьясы эми кандай кылам? Кандай кылсам болот? Ошо сиз досум менен барып калдым, Кузьминка деп атасыз да. Ал досуңуз ошондо сиздин айылдашыңыз досуңуз болобу же башка досуңуз болобу? Анан бүгүнкү берүүгө эмне максатта келдиңиз? Ооба да, айылдаш досум, бирге чогуу ойноп жүрөм, байкемди эле тааныйт. Жеңем жанагы жерде экөөбүз кирип калып, бир досуман уялам. Азыр айтайын десем, жеңем, байкем үй бүлөсүн ойлойм. Айтпай коеюн десем, жанагы досуман уялам да. Ошо бир эле себеби айтайын деген себеби ошо досум да билет. Болбосо ошол жерде бүтүрүп коймокпуз. Кантип эми мындай досум көрүп калгандан кийин бул кантип чыдап жүрөт деп ойлойт да, эркек киши болгондон кийин. Ичинен жаман ойлоп калды. Кандай кылышым керек? Мен келген себеп элдер айткылачы, мен эмне кылышым керек ошондо? Азыр айтайын десем, мен өзүм да семьям, келинчегим бузулуп кетет да. Келинчегим айтпайбы эмне ал жерлерде жаман жерлерде жүрөсүң деп. Байкем 4 баласы бар, анын семьясын ойлойм. Эмне кылайын? Кандай кылышым керек байке? Урматтуу мекендештер, сиздердин да ой пикириңиздер өтө маанилүү. Сөзсүз комментарийге жаза кетиңиздер. Сиздердин ой пикириңиздерди окуйт, сиздердин кеп кеңешиңиздерди күтөбүз. Сиздердин да жүрөк өккөн сурооңуздар болсо, биздин бет кабардын да берүү